Борбор калаада шаардын тазалыгын камсыздоо жана тиричилик калдыктарын кайра иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү максатында массалык ишембилик өтөт. Демилгени ишке ашыруу үчүн Бишкек шаары боюнча мамлекеттик, жекеменчик жана муниципалдык объектилер биригип 542 мекеменин кызматкерлери ишембиликке тартылат. Ар жылы сентябрь айынын 3-жумалыгы, 3-ишембилиги тазалык күнүндө белгиленди. Ошонун талаптарына ылайык 17 сентябрдан баштап 31 октябрга чейин Бишкек шаарында ар ишемби күндөрү шаарды тазалыгын камсыз кылуу боюнча иштер жүргүзүлөт. Бул жумуш ишти аткарыш үчүн Бишкек шаары боюнча 542 мекеме тартылып атат. Ошолордун жалпы алганда 13 миңден ашыгын адамдар ошо тазалыктын камсыз кылуу үчүн ишембиликке катышат. Муниципалдык инспекциянын башкы адеси шаардын тазалыгын камсыз кылуу максатында ар ишемби күндөрү кайдыгер эмес жарандарды өзү жашап жаткан аймакты иреттеп турууну суранды. Шаарыбыздын баардык кайдыгер эмес жарандары ар ишемби күндөрү өзлөрүнүн тийиштүү аянттарын, тийиштүү бекитилген жерлерин тазалыгын камсыз кылса жакшы болот. Регион телеканалы жарандарды ишембиликтен кабардарлыгын билүү үчүн сурамжылоо жүргүздү. Анда көпчүлүк жарандар демилгени колдоп, ишембиликке катышаарын билдиришти. 17 сентябрь субботникке катышып, сиз дагы өлкөгө өз салымыңызды кошосузбу? Ооба, сөзсүз кошобуз. Себептен бул президенттин жарлыгы болуп атат. Азыр ар бир мамлекеттик кызматкер ошо мектептерде ар бир суббота күнү, 6-күнү, шемби күнү ошо тазалап туруш керек экен да. Бул нерсени колдойбуз сөзсүз түрдө. Себептен коом таза болсок, өзүбүз да таза болобуз. Ооба, кошом. Туура ойлойм мен да ошону. Катышасыз? Ооба. Ооба, катышабыз, келип жыйнашып жолу. Туура тазалык болгондо кандай жакшы кызым. Туура. Тилекке каршы 17 сентябрда өзүмдүн жеке пландарым бар болчу да. Ошончон катыша албайм. Абдан туура чечим деп ойлойм. Себеби сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом таза болот деген Исхак Разаков айткан сөзү бар. Ошол сыяктуу баарыбыз өзүбүздүн коробуздан баштасак, өзүбүз таштанды ар кайсы жерге таштабасак, ушундай иш-чараларды уюштуруп турушсак, көбүрөөк шаарыбыз таза болот деп ишенем. Билбейм, точно айта албайм балдар менен. Негизи туура деп ойлойсуз? Конечно, туура. Конечно, туура. Ооба, таза болуш керек да шаар. Чыгасыз? Ооба, чыгам. Эскерте кетсек, 6 сентябрда президент Садыр Жапаров улуттук тазалык күнү жана 2023-2025 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө жарлыкка кол койгон. Нуркызы Элдияр кызы, Алымбек Бектурганов, Регион.